Салам достор. Бүгүн биз CSES платформасындагы permutations задачасын чыгарабыз. Маселенин шарты оңой. Бирден энге чейин сандар берилет, биз алардан массив жасашыбыз керек. Жана ар бир эки чектеш сандын айырмасы бир болбош керек. Мисалга карасак, бул массив туура эмес, а бул болсо туура. Бул маселени чечүүнүн эң сонун жана куулук жолу жуп жана так сандарды бөлүү стратегиясы. Эгер биз бардык жуп сандарды бир катарга тизип, андан кийин гана бардык так сандарды тизсек, катардын ичиндеги коңшу сандардын айырмасы дайыма 2 болот. Жуптар менен тактардын кошулган жеринде гана, мисалы n барабар 5 болсо, акыркы жуп 4, ал эми биринчи так 1 болот. Айырма 4 минус 1 барабар 3 болот. Шарт толук аткарылат. Бирок 2 жана 3тө биз жооп таба албайбыз. Жооп жок. Ал эми 1де болсо 1 кайра чыгат. Эми түзүлгөн C++ кодун талдап чыгалы. Биринчиден санды консолдон окуйбуз. Эгер n2 же 3 болсо, кооз катар түзүү мүмкүн эмес. Жооп жок деп чыгарып, программаны токтотобуз. Алгач бардык жуп сандарды катарынан чыгарабыз. 2, 4, 6. Андан кийин бардык так сандарды катарынан чыгарабыз. 1, 3, 5. Болду, биздин код даяр. Эми идеде коду тууралыгын текшерип көрөлү. 3 санын киргизсек, туура жооп чыкты. Ал эми 5 санын киргизсек, дагы желе туура жооп. Эми CSS платформасында текшеребиз. Файл тандап жөнөтөбүз жана туура жооп, баары туура. Анда эмесе көрүшкүнчө кийинки видеодо жолугабыз.